Мына таксисттер маршрутканы остановкасына коюп алып, адамдар же маршрутка токтой албайт. Нар жактан пробка. Барпы. Bir катар, 2 катар, 3 катар таксисттер туруп алып атат. Бул стоянка хорошо. Bir. Бул таксисттер 2 катар. Бул 3-чү катар туруп алды. Мына 3-чү катар. Жол жок. Мына пробка болуп атат. Эмнеге таксисттер мындай башкаларды жанагысын кылбайт да? Башкаларды ойлобойт таксисттер. Өздөрүн эле ойлойт да. Эмне үчүн? Өздөрү ыңгайлуу жерге туруп алып, тура берет. Бул жак стоянка деп коелу. Бул жак стоянка. Бул жак бир катар таксисттер турат. Могу 2-чи катар турат. Бул жак пробка болуп атат. Маршрутка үчүн. Себеби 2 катар машина жүрө албайт да. Бул маршрутта турат. Бул арт жагда мэрия турат. Эмне үчүн ушул мэрияны алды да порядок кылабы. Шеф, 3-чү катар болуп туруп алыпсыз, 3-чү. Всё, турат, баары. Неге элге барды да, 3 катар туруп алып, өздөрүнүн иштери бүтсө, башкаларды жанагысын кылбайт. Бардыгы таксист болот. Бардыгы таксист. Мен түшүнөм, стоянка жок, остановка жок, бирок жол стоянка эмес да. Мына стоянкасы турат. Токтой турган жерлер бар. Мына только өзүнүн ити менен жолго туруп алып, эң кең жолдордун бири булчу. Эң кең жолдордун бири жалгага баштап. Старый калган. Бул жерде катап турбаса, кең ири пробка жок, башка жок. Биринчи өзү тартиптүү болуш керек кыздар деп ойлойм да менчи. Биринчи өзү тартиптүү болуш керек. Кийин биз башкаларды тартип табабыз керек. Ол жерде посадка, высадка кылып атат, машина чыга албайт. Бул жерде пробка, мэрияга чейин пробка болуп кетти. Вот это. Onu taksist etar. Sizbi bul жерде? Sizbi bul жерде? Мындайларды алдырбайсыз. 3-чү катар болуп, 3-чү ряд болуп кетет бул. Шундай бардачокта, милый бардачок самым чөткү жала бар. Не кылыш керек дейсиңер адамдар? Наргы паласа бирок пустой турат. Наргы паласа пустой турат. Негедир ал жакка адамдар салып атат. Ал жагы да бар.
же ар жактар тосуппу. Мына бул Нагима Айтматова базарды алдыдагы бардар. Рахмат. Оюңарды айткыла, темаларды айткыла, жазылгыла, бөлүшкүлө. Баарыңарга рахмат.